...2010 жылкы апрель революциясынын талашсыз Кыргызстанда эле эмес бүткүл дүйнөдө таанылган бир жыйынтыгы бул региондогу демократиялык ачык шайлоолор. 2010 жылкы саясий системаны трансформациялоо учурунда биз карапайым кыргызстандыкты, карапайым адамды саясий системанын төрүнө олтургузабыз деп айтканбыз. 2010 жылга чейин шайлоолордун жыйынтыгы Бишкектен аныкталган. Кайсыл партия, кайсыл кандидат өтөт, аким участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү чечип коюшкан. Келбеген шайлоочулар үчүн добуш берген. Шайлоонун жыйынтыгын фальсификациялап протокол түзгөн. Карапайым адамдын добушу эсепке алынган эмес. Бүгүнчү, бүгүн кырдаал таптакыр башкача. Карапайым гражданинин саясий системадагы орду өзгөрдү. Анын добушу салмактуу болуп, анын пикири кадырлуу болду. Ошон үчүн ар бирибиздин добушубуздун артынан бийлик партиясы болобу, башка партиялар болобу, келип дубанадай ак уруп сурап жүрүшөт. Добуштун баркы ушунча өстү. Президенттин партиясы да, премьердин партиясы да добушту керек болса сатып алабыз деп атат. Кыргызстандагы саясий финансылык конъюнктура ушундай болду, бир добуштун баасы 100 Америка долларына жетти. Тилекке каршы биз эскиче ой жүгүртүп, примитивдик базар логикасы менен аракет кылып, добушубузду саткан учурларыбыз дагы болуп жатат. Мен ойлойм, бул өсүүнүн, өнүгүүнүн балалык оорусу. Бул этаптан да биз грипптен өткөндөй, пандемиядан өткөндөй өтөбүз. Бирок бул айыгууну, бул сакаюуну тездетишибиз керек. Анткени бүгүн Кыргызстандын келечеги чечилип жатат. Биздин алдыбызда чоң, татаал проблемалар турат. Ал проблемаларды чечиш үчүн улуу максат коюшубуз керек. Биз ар бирибиз мына ошол улуу максатка татыктуу болушубуз керек. Эгемен деген сөз бар. Бул ээси мен дегенди түшүндүрөт экен. Эркиндик жоопкерчилик менен кошо жүрөт. Шайлоочу эркин болса, демек ал жоопкер болуш керек. Биз ак менен караны ажырата билген, акылман, кара акылды как жарган калыс болгонду үйрөнүшүбүз керек. Мына ошондо саясий система толук кандуу иштей баштайт. Саясий төрдө эркин, жоопкер, намыстуу, данышман, эгемен адам, гражданин олтуруш керек. 4 октябрь маанилүү күн. Анткени бул күнү Кыргызстандын келечеги чечилет. Бул күнү Кыргызстандын жаңы тарыхы, жаңы жолу аныкталат. Биздин ар бирибиздин чечимибизден, ар бирибиздин добушубуздан бул көз каранды. Урматтуу тууганым, намыстуу бололу, данышман бололу, эгемен бололу. Мен сиздерге ишенем.